Бүгін 5-июль күнгө шейшембе. Эфирде жаңалықтар кызматы, студияда Гүлжамал Башбекова, саламатсыздарбы. Алгач күндүн маанилүү окуялары. Мол түшүм. Манас районунда эгин чабык иштери башталды. Капар Медбеков атындагы музыкалык драма театрына жаңы заманбап музыкалык техника жабдуулары тапшырылды. Үлүш жерге үй курууга болобу? Көк Кашат айылынын тургундарынын көйгөйү. Манас районунда эгин чабык иштери башталды. Бүгүнкү күндө 16 комбайн иштеп, район аймагындагы арпа буудайды жыйнап жатат. Массалык түрдө башталган оруп жыйноого башка райондордон дагы техникалар тартылат. Дыйкандардын быйылкы жыйнаган түшүмү кандай? Темага кабарчыбыз Нурсултан Курманбеков кайрылган. Бұл эгин таласы Жанарбек Байтиковка таандык. Манас районундагы белгилүү чарбакер быйыл Өзбекстандын элита сортундагы буудайынын асыр деген үрөөнүн эккен. Таза үрөөндү Жанарбек Байтиковка мамлекет дотация менен берген. Эми дыйкан 50 гектар жерге айдаган буудайды 10 күндүн ичинде жыйноого камынып турат. Бул жерде азыр 8 гектар бар. Ушта биз да жерлерди тандап тикебиз урууга алыш үчүн. Анткени биз үрөөнчүк чарба болгондуктан кийин. Бул асыр сорту терде ушинтип ара жерге тиккенбиз. Үч Коргон айыл өкмөтүндө да жерлерден ушу таза жерлерди алып тиккенбиз да. 2 жол сугардым. Чөпкө химический неме дары бергенбиз, чөбүн өлтүргөнгө. Силдир берди, амфос бергенбиз. Билбейм, бизде ушу патолог эле 40-50 болчу, быйыл муну Өзбекстандын көрөт, мунан билбейм, 50 береби деп отурсам, точно билбейм, чапканда билинет аны. Эгин чабык иштери быйыл 5 күн эрте башталды. Манас районунда жалпы 3000 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери айдалган. Анын 2300 гектары буудай, калганы арпа. Бүгүнкү күнгө 300 гектардан ашыгы чабылып бүттү. Район боюнча азыр 300 гектардай жер жыйналып калды. Анда дополнительно жардамга ушу Талас районунан, Бакайтадан, Карабарадан комбайндар келет. Общий жыйын теринге 29 комбайн болжолдоп атабыз да. Былтыркы жылкыга салыштырмалуу быйыл жакшы болуп атат да. Анткени жазында жаан-чачын көп болду биринчиден. Дыйкандарга да суу өз убагында жетип атты да. Азыр биз турган кайракы жердин буудайы 25-30 центнерден айланып атат да, кайракын. Орточо район боюнча. Адистер билдиргендей түшүм жылдагыдан жакшы. Чек арага чектеш жайгашкан Талас айылындагы кайракы жерге эгилген буудайдын түшүмү дыйкандарды кубандырды. Бул азыр ушу аянт себилип турган жер 10 гектар кайракы жер. Сууга жер эмес, кайракы жер. Тойтко кормовой буудай болуп атат. Малдыкы да коют. Былтыркыга караганда быйыл жакшы 22-23 центнерден айланып атат. Быйыл дыйкандар мамлекеттен берилген сапаттуу арпа буудайдын үрөөнүн эгүүгө жетишишти. 4% менен берилген үрөөндөн Талас облусуна 400 тонна бөлүнгөн. Анын негизинде быйыл облус аймагында кылкандуу эгин аянттары 1000 гектарга көбөйгөн. Талас обласы боюнча 13.000 гектар кылкандуу эгилген. Бүгүнкү күнгө 360 гектар жер орулуп калды. Негизинен былтыр 18-19 центнерден айланса, быйыл мынакей жаңы башталганы 25-26 центнерден болуп атат. Бул кайракы жерлерден болуп атат. Анан буюрса дагы сугат жерлерден ойлоп атабыз 40-50 центнерден болот деген ишеним бар. Учурда Манас районунда 16 комбайн иштеп жатат. Эгин жыйноо иштерин эртелетүүгө башка райондордон дагы комбайндар келет. Нурсултан Курманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Ынтымак Мейманбек уулу, Манас району. Үлүш жерлерге үй курууга болобу? Көк Кашат айылынын тургундары үлүш жерлерине курган үйлөрүнө электр энергиясын тарттыра албай убара. Технологиянын өнүккөн заманда эшикке тамак, нан жасап сыналгы көрө албай калдык дешет Көк Кашат айылынын тургундары. Элеттиктердин көйгөйү менен кабарчыбыз Гүлера Нурболотова таанышып келген. Көк Кашат айылынын тургуну Нурхат Дүйшөбаева үй кожойкеси. Үйүндө күнүмдүк жашоого керектүү бардык тиричилик техникалары бар. Бирок алардын баарын колдоно албайт. Анткени үйү айылдан 600 метр алыс аралыкта жайгашкандыктан бул жака электр чуалгылары тартылган эмес. Газ алганыбызга деле 3 жыл 4 жыл болуп калды.
газын эле колдонобуз, плиткалар иштебейт, нанды болсо эшикке кылабыз. Газды ал электе болсо тамакты да эшикке кылчык. Азыр жалаң газга алабыз. Айла жок эми күч келсе газды да алат экенбиз. Талас районунун Көк Кашат айылынын күнчыгыш тарабындагы үлүш жерлерге айыл тургундары жеке турак жайларды кура башташкан. Айылдан алыс эмес жер болгону менен ал жака электр энергиясы үчүн карагайлар орнотулган эмес. Бул жака отурукташкандарына 5 жыл болуп калса дагы бүгүнкү күнгө чейин жарыктандыруу маселеси чечилбей жатат дейт элеттиктер. Бул жерге бул иним көчүп келген 2016 жылдан бери келген. Мен келгениме 2 жыл болду. Светибиз жок. Свет тартып беребиз деп эметкен карагай сатып алгыла дегенден карагайын сатып алып дайындап койгонбуз. Ошону коюп беребиз деп эметишкен чуңкурун кастырыла деген чуңкурун кастырып дайындап койгонбуз баарын. Эми кайра башка шылтоодо айтып, резке бияка шылтоо. Эми илгерки замандагыдай эле жашап атат, ачыгын айтканда. От жагып, чайганап, тамак кылабыз, эртең менен тамак жылытып ичебиз. Азыр бул жакта жашагандар жолдун аркы бетиндеги Талас Токой чарбасынан электр энергиясын алышат. Бирок ал үйдү жарыктандыруу үчүн гана жарайт. Ал эми Көк Кашат айыл өкмөтү электр чубалгылары үчүн карагайларды алып, орундуктарды каздырып коюуну сунуштаган. Айыл өкмөт карагайыңар да алат, акча чогултуп. Аны коюп беребиз дешкен. Ошону былтыр 1,5 жылдай болуп калды, карагайды алып койгонбуз. Карагай тери жатыр. Бул жерде чирийин деп калды алчы. Анан быйыл чуңкуруңарды кастырып койгула деди. Чуңкурларды кастырдык бардыгын карагайларга. Анан ошону айыл өкмөткө барсак, менин колумдан эчтеке келбейт. Рейске баргыла дейт. Рейске барсак, айыл өкмөтүнө баргыла дейт. Бул маселе боюнча Жергиликтүү айыл аймагынын башчысына да кайрылдык. Айыл башчысы бул көйгөй боюнча кабардар экенин жана алар Талас райондук электр тармактары ишканасына бир нече жолу кайрылуу жөнөткөндүгүн билдирди. Рестерде мондай жоп болгон, ал жериңе трансформация болбогон жер биз коюп берсек, азыр бизди прокуратура текшерип атат. Прокуратурадан сен экөө жооп берип калабыз. Мен ал жакка трансформация болбоюнча коюп бере албайм деген жоопту айтышкан. Жергетал айыл өкмөтү айылда карагайларды орнотуу үчүн техникалар жана адистер жок экендигин кошумчалады. Ал эми Талас райондук электр тармактары ишканасы бул боюнча өз оюн билдирди. Светти бул айыл өкмөт тарабынан, айыл кеңеш тарабынан коюп берет да ошолорго. А бизге андай материалдар бөлүнүп бербейт, мисалы үчүн. Анан кийин бирок биз материалдарын тапса, тиешелүү документтери бүтсө, ошо койгонго жардам беребиз деп обещать эткенбиз. Биринчиден гос актысы керек, жердин архитектура менен чийилген немелер керек. Ошолор анан бизге жолго ээн талага элдер айткан жерге карагайды коюп бере албайбыз да. Ошол жерге бизге жолун чыгарып берсе, анан кийин могу жерге карагай коесуңар десе коюп беребиз. 5 жылдан бери үйлөрүнө электр энергиясын тарттыра албай жүргөн элеттиктерге жакында жардам болоорун Талас райондук электр тармактары ишканасынан жана Жергетал айыл өкмөтүнөн билдиришти. Алдыда айылдыктардын жарыкка болгон муктаждыгы чечилет деген үмүттөбүз. Гулира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району. Талас облусуна көчмө сахна, LED экран, үн жаңыртуучу жана башка заманбап техникалык жабдуулар алынып келинди. Эми мындан ары облус аймагында маданий иш-чаралар жаңы заманбап техникалык жабдуулар менен өткөрүлөт. Бул тууралуу облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова билдирди. Белгилей кетсек, заманбап техникалык жабдуулар Талас облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен алынды. Кененирээк кийинки материалда. Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрына үн жаңыртуучу жабдуу, жарык берүүчү орнотмолор, санариптештирилген LED экран, көчмө сахна жана башка заманбап техникалык жабдуулар алынып келинди. Облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова алынып келинген техникалар менен таанышып, эми Талас облусунда өткөрүлгөн маданий иш-чараларда колдонулаарын белгиледи. Цифровизация деп көп айтканыбыз менен биз жаңы коомдун жаңы замандын эмелерине баягы каражаттарына толугу менен өтүп чыга элек болчубуз. Бул дагы болсо облус үчүн жетишкендик, анткени шаардын жана облустун күнү болмокчу. Баягы Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгы болмокчу. Ушунун баарын баягы жогорку деңгээлде заманбап өткөрүү үчүн ушундай каражаттардын болуусу бизге зарыл да. Учурда театрдын кызматкерлери алынып келинген техникалык жабдууларды сыноодон өткөрүшүүдө. Ал эми санариптештирилген LED экранды иштетүү үчүн театрдын кызматкерлери атайын окуудан өтүшөт. Долбоорго жазганда
атайын окутуу жүргүзүү боюнча дагы бир пункттун карап өткөнбүз. Кудай буйруса келип туруп ошол пункт боюнча келишим боюнча биздин адистерди окутуп үйрөтүп кетишет. Ошондой эле сахна бул көчмө сахна ички бөлүгү бул 9 метр 5 метр болуп эсептелет. Ал эми жалпы жонунан алып келгенде узунлугу 20 метрге чейин барат. Анан мунун дагы артыкчылыгы бар. Бул сахна кичирейет, чоңоет, каалаган размерге алып келип алып туруп иш алып бара берсек болот. Заманбап техникалык жабдуулар облус башчысы Бакытбек Нарбековдун демилгеси менен Талас облустук өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу аркылуу ишке ашырылды. Бул техникалык жабдууларды алуу үчүн жалпы 10 миллион 180 миң сом каражат бөлүнгөн. Тендердин жыйынтыгында мына 10 миллион 180 миң сомго жабдуулар келип түштү. Каралган акчанын 50%га жакыны которулуп берилген. Бүгүн мына кабыл алып, атайын комиссия текшерүүдөн өткөрүп жатат. Толук кабыл алгандан кийин бизге табыштама берет. Табыштама негизинде калган акчага каражатын которуп беребиз. Албетте фонд учурда бир гана ирригация тармагына, саламаттык сактоо, билим берүү тармагына эмес, ошол маданият тармагына дагы көңүл буруп жатабыз. Жаңы заманбап музыкалык жабдуулар алгач 15 июлда Талаш шаарынын 78 жылдыгын белгилөө күндө орнотулуп, маданий иш-чара өткөрүлөт. Гүлжамал Багышбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Талаш шаары. Бүгүн Талас облусу боюнча 134 мектеп окуучусу Ысык көлгө эс алууга кетишти. Балдар 10 күн алтын балалык реабилитациялык борборунда ден соолуктарын чыңдашат. Быйыл 10 жаштан 14 жашка чейинки 200 балага реабилитациялык борборго жолдомо келген. Бүгүн эс алууга кеткен балдар облустагы социалдык жактан каттоодо турган үй бүлөлөрдүн балдары. Сөз кабарчыбызда. Таңкы саат 5 бул балдар Талас областынын ар кайсы айылдарынан келишкен. 10 жаштан 14 жашка чейинки мектеп окуучулары 10 күн Ысык көлдө эс алышат. Алтын балалык реабилитациялык борборуна эс алууга кетип жаткан балдарды мейман айымдар жана мугалимдер коштоп кетти. Ар бир бала жайкы эс алуусун ойдогудай өткөрүүгө укуктуу. Андыктан мамлекет тарабынан балдардын эс алуусу үчүн быйылкы жылы өзгөчө көңүл бурулган. Талас областынан бизде 134 бала жөнөп атат. Келечекте дагы 66 балага орун берилет, себеби бизге 200 орун бөлүнгөн. Анан орун болгон убакта калган балдар келет. Бүгүн 134 баланы лагерге жөнөтүп атабыз. Бул 4 райондон жана шаардан. Алар менен чогуу биз 8 вожатый жөнөтүп атабыз. Булар чогуу бүгүндөн баштап бүгүн көлгө барышат дагы 14 июль күнү кайрадан кайтып келишет. Мындайча айтканда 10 күн бою ошол Ысык көлдүн жээгинде жайкы эс алуу күндөрүн өткөрүп келишет. Ысык көлгө эс алууга кетип жаткан балдарды ата-энелери жана жакындары узатууга келишкен. Көпчүлүк ата-энелер балдары биринчи жолу өз алдынча эс алууга жөнөп жаткандарына толкунданып турган учур. Неберем 10 жашта ушул лагерге узатып атам. Жакшы барып аман эсен келсин. Ушу мамлекетибизге рахмат. Ушунча балдарды эс алдырганга, ушундай эмелерди ачып, ушундай Садыр Жапаровго рахматымды айтам. Жакшы буйруса, аман эсен ак жол, аман эсен барып келсин. Алтын балалык реабилитациялык борборуна эс алууга Талас облусуна быйыл 200 балага орун бөлүнгөн. Бүгүн 134 бала биринчи агым менен эс алууга кетишти. 4-июлда башталган эс алуу 14-июлда аяктайт. Кичи автобустар менен алыскы жолго чыгып жаткан балдарды атайын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери коштоп кетти. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Боккошов, Зина Акматова, Талас шаары. Коомчулук инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлык улутту улут катары сактап калууда чоң роль ойнойт деген пикирде. Анткени анда жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды, үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктары жана сергек жашоону өздөштүрүү каралган. Жарлыктын негизинде Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши Багдөөлөт коомдук фонду менен биргеликте күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугушуп, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү боюнча семинар өткөрүштү. Сөз кабарчыбызда.
Президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгы азыркы коом үчүн абдан зарыл. Мындай пикирлерин Ички иштер министринин күзөт бөлүмүнүн ардагерлер кеңеши билдирет. Дүйнөдөгү аламдашуунун алкагында Кыргыздын улуттук нарк населин сактап калуу, аны келечек муунга жеткирүү мезгилдин талабы дешет ардагерлер. Мамлекет башчысынын жарлыгын коомчулукка жеткирүү үчүн Ички иштер министрлигинин күзөт бөлүмүнүн ардагерлери Талаш шаардык күзөт бөлүмүндө семинар өткөрүштү. Бул Кыргыз үчүн абдан өлгөлүү жарлык болду. Себеби биз өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды тааныганга абдан чоң багыт болду деп эсептейм. Аталган программада мамлекеттик тилге жана тарыхый баалуулуктарга өзгөчө көңүл бурулушу керек. Андан тышкары ар бир муундун физиологиялык жана психологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша методдорду, талаптарды иштеп чыгуу зарыл. Ал эми күзөт бөлүмүнүн ардагерлер кеңеши Бактыөлүт коомдук фонду менен биргеликте ата-бабалардан келаткан баалуулуктардан алынган сабактарды даярдап келишкен. Биринчи долбоорубуз Кыргыз таануу, экинчи долбоорубуз бул жашоо сабагы, үчүнчү долбоорубуз бул келечекке кызмат. Биз бүгүнкү күндө улутуна карабай, жана башка нерселерине карабай жашоо сабагы деген долбоорубуз абдан төп келип атат. Себеби бул жерде ар бир адамдын психологиядан алган, Курандан алынган, өзүбүздүн ата-бабадан келаткан баалуулуктарынан алынган тематика болду. Жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоонун сапатын мындан ары жакшыртуу, элдик каада салттарды кайра жандандыруу, руханий жактан бай жана адеп ахлактуу инсанды калыптандыруу максатында чыгарылган жарлыктын негизинде жерлерде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ал эми Талаш шаардык күзөт бөлүмүндө биринчи жолу өткөрүлдү. Күзөт кызматынын кызматкерлери эл менен ошондой эле өзгөчө маанилүү объектилер менен тыгыз байланышта иштешкенибизге байланыштуу ушундай лекциянын көп болгондугун каалайбыз. Иш-чарага күзөт бөлүмүнүн ардагерлер кызматкерлери да катышты. Бул семинар күч кызматкерлери үчүн биринчи жолу болуп, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырды. Талаш шаардык күзөт бөлүмүнүн начальнигинин айтымында, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясын чыңдоо максатында бул сыяктуу лекцияларды байма-бай өткөрүп туруу сунушталды. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча күзөт бөлүмүндө 150 кызматкер эмгектенип, өзгөчө маанилүү объекттерди көзөмөлдөшөт. Гулира Нурболотова, Чыңгыз Букошев, Талаш шаары. 36 жыл милиция кызматкери болуп эмгектенген Күлчоро Жаманкараев учурда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы. Өзүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн ар дайым жаш милиция кызматкерлер менен жолугушуп турат. Бул ирет Күлчоро Жаманкараев өзү иштеген Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнө барып, анда иштеген кызматкерлер менен жолугушуп тажрыйбасы менен бөлүштү. Кененирээк кийинки материалда. 36 жыл милиция кызматкери болуп эмгектенген Күлчоро Жаманкараев алгач эмгек жолун 1982 жылы Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүндө социалисттик менчикти уурдап тоноочулук менен күрөш жүргүзүү бөлүмүнөн баштап, кийин опера кызматкери, ошол бөлүмдүн жетекчиси болуп иштеген. Бүгүн ал Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүндө болуп, жаш кезинде иштеген эмгек жолун эстеди. Ар бир жылда ошо бакты 4-5 жолу ошо балапан чыгарчы да, кеч эмесмин. Милициянын ардагери Күлчоро Жаманкараевдин басы өткөн турмуштук тажрыйбасы менен Кара Бура райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери таанышты. Пенсияга чыкканда үйүндө жатып албай, биз менен чогуу иштеп, мына келатат, мына ардагерлердин төрагасы болуп туруп. Анан бул кишинин кылган кызматы, анан акыл насааты деги эле эч кимден эчтекени аябаган, кандай иштештин баарын үйрөткөн. Азыр да болсо бири-бирибизден ошо кеңеш сурап турабыз. Милициянын ардагерлери өзүнүн иш тажрыйбаларын бөлүшүү үчүн жаш милиция кызматкерлери менен атайын жолугушууларды өткөрүп келишет. Кыргыз милициясына жаңы кирип аткан кызматкерлерге бул аябай өбөлгө болмок. Себеби дегенде булар деген турмуштук тажрыйбасы мол, Советтер Союзунун убагында иштеген, баягы милициялык тажрыйбасы да көп да. Биздин жаңы кызматкерлерге бул стимул болмок бир чети.
Мындан тышкары Гүлчоро Жаманкараев 1989 жылдан 1993 жылга чейин Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген. Буга байланыштуу Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги ардагер Гүлчоро Жаманкараевди тоосуп алып, басып өткөн эмгек жолунда жасаган эмгектери ар дайым жаш милиция кызматкерлери үчүн үлгүлүү тажрыйба экендигин белгиледи. Кезинде Гүлчоро Жаманкараев менен чогуу иштеген милициянын ардагерлери чогулушуп, өткөн күндөрүн эстешти. Бизде өзүңүздөр билесиздер, жумуш деген өтө кыйын. Түнбү, күндүз иштейбиз, үй-бүлөгө карамай деген анча-мынча болбойт. Кээде балдарыбызды көрбөй да калабыз уктаганында, же ойгонгонда дегенде. А бул киши ушунчалык үйлөнүп кетти, батыраак үйлөнүп, ошол мына мисалы строительный нерсени бүтсө да, бирок бул кыясагынан аябай көп жумуштарды аткарат. 1993 жылдан 2003 жылга чейин Талас облустук ички иштер башкармалыгынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүндө катардагы опер кызматкеринен ошол бөлүмдүн башчысына чейин көтөрүлүп, 1999 жылы милициянын полковниги деген наамына жеткен. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштеп туруп, 2006 жылдын апрель айында ардактуу эс алууга чыккан. Өзгөчө күн болуп атат мен үчүн. Толкунданып атам аябай. Себеп дегенде ошо жаш кесиптен берки ошо милицияга кирген күндөгү, биринчи күндөгү күндөрдү эстеп, ошо биринчи күнү кайсы жерде барып иштедим эле, кайсы кабинетте отурдум эле, канча жыл иштедим эле деген сыяктуу вопросторго жооп берип өзүмчө аябай чоң толкунданып турам. Гүлчоро Жаманкараев үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кадырман, ардак медалдары жана башка көптөгөн медалдардын жана советтик жана кыргыз милициясынын отличниги төш белгилери менен сыйланган. Үй-бүлөдө жубайы Динара Кудайбергенова менен 6 кызга татыктуу тарбия берип, турмуш тууруна узатышкан. Жумушун ушунчалык жакшы көрөт, ага сөз жетпейт го эми жумушун. Ооруп атса да жумушун ойлоп, мынакей ушу канча жылдан бери ушу милициялар менен аралашып жүрөт. Мен деле ошо милиция болуп калдым, ошолор менен кошулуп эле. Бүгүнкү күндө милициянын отставкасындагы полковниги Гүлчоро Жаманкараев Талас облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп, ардагерлер менен тыгыз иш алып барат. Гүлжамал Багышбекова, Байжан Мирбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас облусу. Таш Арык айылынын тургуну Байызбек Бакаев үй-бүлөлүк кирешенин негизги бөлүгүн кожогаттан алат. 5 сотук жерде өстүрүлгөн кожогаттар май айынын аягынан баштап сатка чыгарыла баштаган. Учурда кожогаттар 2 күндө бир терилип сатылууда. Теманы кабарчыбыз улантат. Дыйкан Байызбек Бакаев мөмө берүүчү кожогат өсүмдүгүн 5 жылдан бери өстүрүп келиши таап келет. Кожогат Кулпунайга караганда көп мөмө берет жана баасы да жогору. Бүгүнкү күндө Таластын кожогаттары көбүнчө Казакстанга сатылууда. Мына биз бир түшүмүн жыйнап алгандан кийин кайра суу салабыз. Суу салсак, кайра 2-3 күндөн кийин терүүгө баштайбыз, терип. Быйылкы жылы Кудайга шүгүр, былтыркыга караганда быйыл өзгөчө. Мына терип жетиши албай атабыз күнүгө. Күнүгө теребиз ушу малиналарды. Кожогат ден соолукка пайдалуу, дарылык касиети бар болгондуктан кардарлар тараптан суроо талапка ээ. Бул жерге уже 5 жыл болуп калды. Бул көчөтүн чүйдөн алдырганбыз, сокулуктан алдырганбыз. Атайын ошактан алдырып тиккенбиз анан. Ошондон бери 5 жылдан бери ушу малинаны ушу иштетип атабыз. Байкең өзү сугарат бул жерди. Бакиевтердин үй-бүлөсү ар 2 күндө 40-50 килограммга чейин кожогат сатат. Андан тышкары кыям кайнатып, кышкыга азык даярдап алышат. Июлдан баштап ушу bir kar жааганча алтыным алы берет. Карагат алчага караганда кирешеси алтыным өйдөрөөк болот. Буну анткени бир эмеде алтыным бутакта bir топ мөмөлүү болот да. Күнүнө бир 2-3 жака мындай жетсек 3 жака терип сатып атабыз. Кирешелүү болгондуктан жергиликтүү дыйкандардын көпчүлүгү чарбасында өстүрө баштады. Орозбек Бейшебаев, Талас району. Сиздер облус аймагынан алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Талас медиа борборунун көрсөтүүлөрүн социалдык баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Саламат болуңуздар.